Ставки на спорт! 1xbet! Большие выигрыши! 1xbet! Быстрые выплаты! 1xbet! Надежный букмекер! 1xbet! Букмекерская компания. Канададагы 13 жаштагы өспүрүм 27 жыл мурда жоголгон аял тууралуу иштин бетин ачты. Канададагы Револьсток шаарында өспүрүм 27 жыл мурда дайынсыз жоголгон аялга таандык унааны таап алды. Бул тууралуу чет элдик басмалар жазышты. Маалым болгондой, ушул жылдын август айында 13 жаштагы Макс аттуу өспүрүм апасы менен көлмөлөрдүн бирине кайык менен сүзүп жүргөн учурда суунун түбүндөгү унааны байкап калган. Бул унаа 2009 жылы ушул аймакта болгон жол кырсыгы менен байланыштуу болсо керек деген ой менен алар жергиликтүү полиция кызматына кабарлашкан. Эмне себептен жол кырсыгында унааны дагы деле алып чыга элек деген сурашканда, полиция кызматкерлери таң калып, ал унаа эбакка эле алынгандыгын айтышкан. 21 августта Револьстоктун полиция кызматкерлери окуя болгон жерге келип, бирок күндүн чагылышынан улам суунун түбүндө унааны көрө алышкан эмес эле. Ошол учурда Макс суунун түбүнө чуңкуп кирип, унааны сүрөткө тартып чыккан. 3 күндөн кийин полиция жана эвакуация кызматы суу астындагы кара түстөгү Honda Accord үлгүсүндө унааны алып чыгышкан. Унаанын ичинде 70 жаштагы Жанет Фарис аттуу айымдын сөөгү табылган. Жанет Фарис 1992 жылдын күз айынан бери дайынсыз болуп келген. Фаристин уулунун айтымында, ал жол кырсыгынан улам жол четине чыгып кеткен же унаа башкарып бара жатып уктап кеткен болушу мүмкүн деп болжолдойт. Өспүрүмдүн апасы уулунун көп жылдар бою табышмак болуп жатып, иштин бетин ачууга себепкер болгондугуна сыймыктанаарын билдирди.